Студенттер бөлүмүнө киргенде плюс аркылуу сиз ал адамды сөзсүз түрдө издейсиз. Буга чейин персоналда дагы издегендей эле сиз фильтрден издеп чыгасыз, жок болсо кошосуздар. Эгерде фильтрден чыкса, аны белгилеп кошуп алышыңыздар керек. Азыр келиңиз биз издейлик. Буга чейин биз Асановду издедик элек. Ошону эле сизге негизинде мисал катары көрсөтөйүн. Мынакей Асан Асанов. Документ номерин издесеңиз дагы оңой болот. Анткени үчүн көбүнчө система документтин номери бар болсо, ошону кабыл албай коет. А ФИО фамилия, имясы окшош болсо кабыл алат. Анткени үчүн двойниктер негизи Кыргызстанда окшош аттуулар көп. Ошол себептен бул жерге биз ограничение койгон эмеспиз. Так, фильтр поискту бастык. Мынакей көрдүңүз, бизде көп ушул Асан аттуу балдарыбыз чыкты. Аларды туулган жылы, туулган датасы менен текшеребиз, ИНН менен текшеребиз, документ номери менен текшеребиз. Эгерде ал бизде окшош болуп чыкса, аны биз мынакей тоголокчого белгилешибиз керек. Мынакей белгиледик. Анан окуучуну кошуу деген кнопканы басып, биз анын өзүнүн направлениясына отургузсак боло берет. Мисалы, ал 2-курста администратор ресторана катары окуйт, 3-2 дегенди белгиледик. Классын белгилейбиз, А же Б деп. Аны белгилеп кетебиз, аяктоону басабыз.